Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Россия Федерациясындагы жарым-жартылай мобилизацияга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылды. Кайрылууда социалдык тармактарда жана жалпыга маалымдоо каражаттарында тарап жаткан Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн чет өлкөлүк жарандардын тез арада чыгып кетүү зарылчылыгы тууралуу маалыматтар таркалып жаткандыгына байланыштуу элчилик төмөндөгүлөрдү билдирет. Россия Федерациясында жүргүзүлүүчү жарым-жартылай аскердик мобилизациялоо Россия Федерациясынын жарандарына гана тиешелүү. Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарынын талаптарын сактоо менен Россия Федерациясынын аймагында жүрүүнү уланта алышат. Мындан сырткары элчилик кыргызстандыктарды ар кандай чагымга алдырбоого, Россиянын аймагында жүргөндө бейрасмий маалыматтарды колдонбоого, ошондой эле уруксат берилбеген массалык иш-чараларга катышпоого чакырат. Кыргыз Республикасынын жарандарын кыйнап эле өз каалоолоруна каршы мобилизациялоо иштери жүрүп жатат деген туура эмес. Дагы бир жолу белгилейбиз, мобилизациялоо бул Россия Федерациясынын жарандарына гана тиешелүү. Чет өлкөдө согуштук аракеттерге, куралдуу чыр-чатактарга катышкан учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 256-беренесине ылайык 10 жылга эркинен ажыратуу менен мүлкүн конфискациялоо аркылуу жазага тартылат. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигине кайрылып, бирок маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мекеме ич-ара сүйлөшүү болуп жаткандыгына байланыштуу убактылуу комментарий берүүдөн баш тартышты. Ошол ведомство аркылуу азыр согласовать этет. Пока азыр эмеспей турлачы, карманып турлачы деп ошондой суранышта. Ал эми чек ара кызматы да бул жагдайда маалымат берүүдөн баш тартышты. Кайрылуу жөнөткөнүбүзгө 3 күн убакыт болсо да кыргыз мигранттары мекенине кайтып келүүсү көбөйүп жаткандыгы тууралуу маалыматты беришкен жок. Тийиштүү башкармалыкка чыгып, акырын ары бери тактайын. Өзүмдүн пресс-служба начальнигине бирөөсү чалып, момундай сиз чалып сурап атасыз дейм, анан бүт эме кылып, өзүм анда чалып акырын айтып коем. Момундай деп. Же акырын WhatsApp'тан сизге текстовый вариант кылып жазып берсем болобу? На крайняк. Орусия аймагында жашаган кыргызстандыктарды мекенине кайтып келишине эч ким каршылык көрсөтө албайт. Ал эми кош жарандуулугу болсо Кыргызстан аларды камкордукка алууга милдеттүү. Бүгүнкү күндө ал жарандардын укугу бар Россиянын жарандыгынан чыгууга. Бул биринчиси. Экинчиден, Кыргызстандын жарандыгы болгондуктан алар биздин посольствого кайрылса болот, посольствонун алкагында Кыргызстанга кайтып келүүгө укугу бар. Эгерде кош жарандыгы болгон учурда дагы, эгерде биздин посольствого кайрылса, биздин посольство алардын укугун коргоого милдеттүү. Эгерде бир гана Орусиянын жараны болсо, анда ал өлкөнүн мыйзамына баш ийет. Бирок жарандыкты кайтарып алгысы келген мигранттар үчүн тезинен мыйзамдарды жөнөкөйлөтүү зарыл. Биздин элдер Орусиянын жарандыгын жакшы жашоодон алган эмес. Ошондуктан биз мекендештерибизге тиешелүү кайра жарандыкка кайтып келүү маселесин оңойлоштурушубуз керек.